Салам достор, Кыргыз даамдары каналына кош келипсиздер. Мынакей караңыздарчы, үй шартында аябай даамдуу нан бышырабыз сиздер менен. Анда эмесе мени менен чогулуңуздар. Бизге 300 мл сүт жана 1 чайный ложка сахар, 2 чайный ложка туз жана дрожь керек болот. Бардыгын салып сүткө жакшылап дрожьту эригенче аралаштырып алабыз. Андан кийин un салып баштайбыз жана сливочный маслону эритип анда кошобуз. Же болбосо өсүмдүк майын кошсоңуздар деле болот. Мынакей ушундай болгон камыр жүрүп алабыз. Өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес, орточо камыр жүрүйбүз. Камырды жүрүп алып, аны жылуу жерге 1 саатка коюп коебуз. Мынакей биздин камырыбыз дагы көптү. Эми алып, аны нан кылып жасап баштайбыз. Достор, камырды силер камыр жайгыч менен же кол менен да жайсаңар болот. Мага кол менен жайган ыңгайлуу. Биз камырды ушинтип жайып алып, менде чекиш жок. Мен вилка менен ортосун сайып чыктым. Мынакей нандарды да жасап алдым. Менде ушундай болгон кичинекей 4 нан чыкты. Бул жерде болсо жумуртканын агы менен сарысы. Биз казанды плитага коюп 5 мүнөт ысытып алабыз. Андан кийин нандын түбүн жумуртканын агы менен шыбап, аны казанга жабыштырып баштайбыз. Казанга жабыштырганда ортосун аябай жакшылап жармаштырыбыз керек. Анткени ал бышып атканда көбүп чыгышы мүмкүн ортосу. Мынакей достор, биз ушинтип нандарды да жабыштырып алдык. Эми жумуртканын сарысы менен шыбап чыгабыз. Шыбап, ага күнжүт же сыйдына сеип койсоңуздар болот. Мынакей достор, эми наныбызды казандын үстүн жаабып, жай отто 15 мүнөткө коюп коебуз. Мына 15 мүнөт өттү. Ушинтип нандын бети катып, чекелери кичине кызарып калат. Аны биз эки жанына ушинтип торгучтарды коюп, көмкөрүп, казанды көтөрүп көпкөрөбүз. Биз көмкөрүлгөн казанды кайра ичиндеги нандарын бат-баттан карап турушубуз керек, күйүп кетпеш үчүн.
Мынакей достор, биздин нандарыбыз дагы кызарып, аябай жыты буруксуп, кадимки эле тандырда жабылган нанга окшоп жыттанып атат. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай кылып биз нандарды жулуп баштайбыз. Мынакей аркалары да аябай жакшы болуп пышты. Достор, эгерде үйүңүздөрдө духовка жок болсо, анда үй шартында ушундай нандарды бышырып жесеңиздер болот. Мынакей ар биринин аркасын көрсөтөйүн. Бардыгы аябай сонун болуп пышты. Азыр мынакей сиздерге мен нанды сындырып да көрсөтөм. Ичин көрүңүздөр. Аябай таамдуу, жаңы бышкан нандын жыты, нандын даамы баары бир башкача. Достор, сиздер да ушинтип жасап көрүңүздөр үй шартында. Эгерде менин рецептим сиздерге жакса, анда менин каналыма жазылып, колокольчикти басканды унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар.